Саламатсыңарбы урматтуу студенттер жана автоунаанын түзүлүшүнө кызыккандар. Бүгүнкү биздин сабактын темасы жеңил автоунаанын кузову деп аталат. Сабактын максаты ар кандай автоунаалардын кузову менен таанышуу, алардын дизайн өзгөчөлүктөрүн жана түзүлүштөрүн талдай билүү. Сабактын жабдылышы Deo Lacetti, Mazda 6 жана Deo Matiz автоунааларынын үлгүлөрү, плакаттар, видеоматериалдар жана слайдтар. Сабактын планы кузовдун классификациясы жана айырмачылыктары, кузовдун түзүлүшү, кузовду жасап даярдоо жана сырдоо, жыйынтык, күтүлүүчү натыйжалар. Студенттер өз алдынча кузовдун түрлөрүн айырмалап көрсөтө алышат, ошондой эле анын түзүлүшүн, кантип жасалышын жана ага камкордук менен таза колдонулушун түшүнүп билишет. Автоунаанын кузову бул анын эң кымбат бир бөлүгү болуп эсептелет. Кузов бул унаанын сырткы келбети жана көрүнүшү деп атасак да болот. Бирок кузов бул ташуучу система гана болбостон, анын бир бөлүгү болуп дагы эсептелет. Жеңил автоунаалардын жасалгалоо түзүлүшү анын эстетикалык талаптарын гана эмес, ошондой эле аэродинамикалык талаптарын да камтыйт. Анткени автоунаа жогорку ылдамдыкта жүрүп бара жаткан учурда кыймылдаткычтын бир бөлүгү аны абага туруштук берүүгө жумшалат. Ошон үчүн автоунаанын кузовун ыңтайлуу, сүйрүү формада жасап чыгарышууда. Унаанын кузовун боёк жана лак менен каптоо аны жасалгалоо үчүн гана эмес, ошондой эле аны коррозиядан коргоо үчүн да колдонулат. Ал эми азыркы убакта унаа индустриясында анын дизайнына да көп басым жасалып жатат. Заманбап автоунаалардын кузову төмөндөгү бөлүктөрдөн турат. Бул кыймылдаткыч орнотулуучу бөлүгү, айдоочу жана жүргүнчүлөр жайгашуучу салондон, ошондой эле жүк ташуу жана атайын буюмдар коюлуучу багажниктен турат. Андан сырткары жүрүүчү бөлүктөрдөн, трансмиссиядан, башкаруу системасынан, жарык берүүчү системадан, ошондой эле кошумча электрдик жабдуулардан турат. Жеңил автоунаалардын кузовторунун түзүлүшү менен кененирээк тааныштырардан мурда анын 3 негизги түрүн белгилеп кетүү абзел. Алар седан, универсал жана хэтчбек. Мындан башка кузовдун башка түрлөрү да бар. Бирок бул үчөө кеңири таралган болуп эсептелип, калган түрлөрү ушул 3 кузовдун негизинде даярдалып жасалат. Кузовдун классификациясы: жабык типтеги кузовдор, ачык типтеги кузовдор, жүк жана жүргүнчү ташуучу кузовдор, жол тандабас кузовдор жана эксклюзивдүү кузовдор. Жабык типтеги кузовдордун аталыштары: седан, купе, эки эшиктүү седан, хэтчбек, лифтбек, лимузин, таункар, фастбек, хардтоп. Ачык типтеги кузовдун аталыштары: кабриолет, фаэтон, родстер, спайдер, торпеда. Жүк жана жүргүнчү ташуучу кузовдор: универсал, пикап, фургон, минивен жана микровен. Жол тандабас кузовдор: джип, кроссовер, ранэбаут. Эксклюзивдүү кузовдор: ланда, тарга, брогам. Бул кузовдор кымбат баага ээ болуп, белгилүү бир санда гана жасалып чыгарылат. Айдоочу жана жүргүнчүлөр жайгашуучу салондун багажниктен бөлүнүп жасалган кузовдун жабык түрү седан деп аталат. Ал эми багажниктин эшиги өзүнчө көтөрүлүп ачылат. Седан деген сөз Италия тилинен которгондо седе дегенди түшүндүрөт экен, ал жумшак отургуч же болбосо кресло дегенди түшүндүрөт экен. Ал эми англисчеден которгондо бай, аксөөк адамдар көтөрүп жүрүүчү замбил же болбосо карета деп которулат экен. Башка бир маалыматтарга караганда, седан деген сөздү Франциянын Седан деген ошол кареталар чыккан шаардан алынган экен. Кандай которулган чакта дагы кузовдун бул түрү өтө кеңири таралган. Классикалык седан 3 көлөмгө же түзүлүшкө ээ. Алар кыймылдаткычы жапкан капот, салон, багажник, 4 эшик жана эшиктердин ортосундагы түркүктөргө ээ. Илгеркиден азыркыга чейинки седандар: нотчбек, классикалык седан. Мурда Европада 3 көлөмдүү кузовдорду нотчбек деп аташкан.
3 көлөмү так бөлүнүп, капот, салон, багажник. Капот менен багажниктин узундугу бирдей болот. Хардтоп. 4 эшиктүү хардтоп деп эшиктердин ортосунда түркүгү жок жана айнектеринин рамасы жок кузовду атайбыз. Узун формадагы седан. Бул седан узун кузовго жана 3 катар орундуктарга ээ. Фастбек же аэроседан. Багажник менен салондун жылмакай айкалышы менен айырмаланат. 2 эшиктүү седан. 2 эшиктүү болуп жана кыймылдаткычтын көлөмү салону багажниги белгилүү болуп турат. Лифтбек. Бул универсал кузов менен хэтчбектин ортосундагы седандын түрү. Багажниктин эшиги арткы айнектер менен кошо көтөрүлүп ачылат. Седандын артыкчылыктары. Кузовдун салон жана багаж бөлүктөрүнө так бөлүнүүсү, багаждын ичиндеги буюмдардын үндөрүнөн жана жыттарынан оолак болуусу, багажниги башка унаа арткы тарабынан келип сүзгөн учурда коргоочу буфер болуусу, арткы терезелер азыраак булганышы, бир кыйла бекем, чоң жана жагымдуу көрүнүшү, салондун универсалдар менен хэтчбектерге салыштырмалуу тезирээк жылуусу, седандардын багажнигинде кымбат баалуу жүктөр уурулуктан көбүрөөк корголгон, анткени ал көрүнбөйт, эшигинде өзүнчө кулпусу болуусу, седандын салону салыштырмалуу тынчыраак. Седандын кемчиликтери. Багажниги жетишээрлик кең эмес. Мисалы, велосипед же коляска жүктөп жана түшүрүү учурунда ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн. Багаждын көлөмү аз болгондуктан саякаттоого ыңгайлуу эмес жана салонду толук кандуу трансформациялоого мүмкүн эмес. Арт жакты кароодо кыйынчылыктардын болуусу. 2 көлөмдүү болуп, жүктөргө жана жүргүнчүлөргө ылайыкташкан жабык типтеги бул кузовдун түрү универсал деп аталат. Универсал латын тилинен которгондо жалпы дегенди түшүндүрөт. Бул седандын багажы узартылган варианты. Универсалдар көзүбүзгө узун көрүнгөнү менен седан менен узундуктары бирдей эле болуп калат. Салону багажник менен кошулуп 2 көлөмдүү болуп эсептелет. Универсалдардын кузовунда да кыймылдаткыч жапкан капот, салону багажник менен кошо 5 эшиктүү болот. 5-чи эшиги бул багажниктин эшиги. Ал айнектер менен кошо көтөрүлүп ачылат. Ичи кең болгондуктан кошумча орундуктарды да жайгаштырсак болот. Ичи кең болгондуктан бул автоунааны үй бүлөлүк автоунаа деп да атасак болот. Бул кузовдун белгилүү өкүлдөрүнө токтоло турган болсок, анда кийинки модельдерге көңүл бурсак. Универсал кузовдун модельдери. Шкода Октавия комби, Volkswagen Passat B5, Audi A4 универсал автоунаасы, BMW M5 универсал автоунаасы, Toyota Avensis кузовы универсал, Mercedes-Benz E-класс кузовы универсал. Универсалдын артыкчылыктары. Универсалдуулугу, жүк жана жүргүнчү ташууда. Динамикасы, абанын каршылыгына карата маңдайкы айнектеринин чоңойтулганы жана төмөнкү тартылуу борборуна ээ. Күйүүчү майды арс арттагандыгы. Мүмкүнчүлүктөрү, кроссоверге караганда башкаруу жеңил жана уникалдуулугу. Универсалдын кемчиликтери. Кузовдун багаж жагы төмөн болуусу, жүк бар учурда, токтоткондо көп жайды ээлөөсү, багаждын ичиндеги буюмдардын үндөрү жана жыттары даана сезилүүсү, багажниги башка унаа арткы тарабынан келип сүзгөн учурда коргоочу буфер болуусу, арткы терезелердин көбүрөөк булганышы, салондун седанга салыштырмалуу кечирээк жылуусу, багажнигиндеги кымбат баалуу жүктөр уурулуктан азыраак корголгон, анткени ал көрүнүп турат. Бул кузовдун аталышы хэтчбек деп аталат. Англис тилинен арткы тарабынан кыска болуусу деп маанисине карап которуп алсак болот. Ал 3 же 5 эшиктүү болуп, 2 көлөмгө ээ. Жүргүнчүлөр жайгашуучу салон багаж менен биргеликте. Ал эми багаж болсо, айнек менен кошо көтөрүлүп ачылат.
Хэтчбек автоунаасында арткы дөңгөлөктүн аркасы менен арткы бампердин ортосунда аралык бир топ кыска. Демек, арткы тарабы тегинен бампер менен бирдей жайгашат. Хэтчбектин белгилүү моделдери: Toyota Corolla автоунаасы, кузову хэтчбек. Хэтчбек кузовундагы Mercedes-Benz A-класс. Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа. Hyundai Solaris автоунаасы. Ford Focus ST автоунаасы. Хэтчбектин артыкчылыктары: компактуулук, токтоткондо аз жайды ээлөөсү, маневрдүүлүгү, кыска жана тар жерлерден оңой бурулуп кетүү жөндөмдүүлүгү, компромисстик универсалдуулугу, динамикалык көрүнүшү, салмагы жеңил, ошондуктан күйүүчү майды аз керектөөсү. Хэтчбектин кемчиликтери: кузовдо багажы кыска болуусу, багаждын ичиндеги буюмдардын үндөрү жана жыттары даана сезилүүсү, арткы терезелердин көбүрөөк булганышы, салондун седанга салыштырмалуу кечирээк жылуусу, кыш мезгилинде багажды ачканда салонго сууктун бат кириши. Эгер мүнөздөмөлөрдү салыштырып көрсөк, седан, универсал, хэтчбек булардын дөңгөлөк базалары дээрлик бирдей болот. Бирок хэтчбектин узундугу бир аз кыскараак болот. А сиздер көрүп турган бул автоунаалардын кузовдору ар кандай маркада болгондугуна байланыштуу, ар кайсы фирманыкына болгондугуна байланыштуу, булардын дөңгөлөктүк базасы, габариттик өлчөмдөрү, кыймылдаткыч көрсөткүчтөрү жана башкалары ар түрдүү болот. Кузовдорду салыштыруу: жүктөрдүн жайгашуусу боюнча седан, хэтчбек жана универсал. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай, эң аз жүк ташыган бул седан кузову болуп эсептелет. Ал эми хэтчбек седанга салыштырмалуу арткы орундуктарды жылдыруу менен автоматташтырылган кир жуучу машина же болбосо муздаткычты салып жүктөсөк болот экен. Жүк ташуу сыйымдуулугу боюнча универсал алдыңкы орунда турат. Кузовдорду салыштыруунун дагы бир жолу бул анын тилкелерге бөлүнүшү. Унааны сатып алган керектөөчүлөр көбүнчө А, Б, С жана Д тилкелеринин бөлүктөрүн көрүшөт. Булар капот, салон жана багажды бириктирген бөлүктөр жана айнек эшиктери менен курчалган тилкелер. Седандар үчүн А, Б жана С 3 тилке тең болот. Универсалдар үчүн А, Б, С жана Д тилкеси кошулат. Ал эми хэтчбектерде С тилкеси кыска болот. Габариттик өлчөмдөрү боюнча салыштыруу. Бул сүрөттөн биз бир фирмадан чыккан, бирдей маркадагы, бирок кузовдун түрлөрү ар түрдүү болгон автоунаалардын габариттик өлчөмдөрүн карап көрсөк, бардыгында тең дөңгөлөктүк базасы 2635 мм түзүп турат. Седан менен хэтчбекке караганда кроссовердин бийиктиги бийигирээк жана кузову узунураак. Силер менен биз азыр сырткы көрүнүшүнө карап, кузовдун түрлөрүн жана анын айырмачылыктарын карап чыктык. Эми балдар, ушул маалыматтарды пайдаланып, силер үйүңөрдө автоунаанын кузову кандай экенин айтып бере аласыңарбы? Бул автоунаа Lanos деп аталат, кузову седан. Audi 100, C4, кузов универсал. Бул машинанын аталышы Venta, кузову седан. Бул автоунаа экинчи муундагы серви деп аталат, кузову кроссовер. Бул автоунаанын аты Nexia деп аталат, кузову седан. Бул автоунаа Deo Damas деп аталат, кузову фургон автоунааларынын микровен деген түрүнө кирет. Машинанын аты Audi 100, кузову универсал. Nexia 1 автоунаасы бул автоунаанын кузову седан. Бул автоунаа Lanos деп аталат, кузову хэтчбек. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе биз кузовдун түзүлүшү кандай, ал кантип жасалат, кантип сырдалып боелот, мына ушундай маалыматтарга токтолуп өтсөк. Кузовдун жасалуусу. Кузов жасалуу үчүн негизги материал бул аз көмүртектүү болот. Бул материал ийкемдүүлүгүнө жана бекемдигине байланыштуу ушундай популярдуулукка ээ болду. Бирок болоттун дат басышы мүмкүн болгондуктан кээде анын ордуна башка материалдар колдонулуп жатат. Мисалы, алюминий жана пластик. Бул экөө кузовдун массасын бир кыйла жеңил кылып,
коррозияга да бир кыйла туруштук берет, бирок өндүрүп чыгаруу каражаттары кымбатка турат. Акыркы учурда кузовду жасаш үчүн стекловолокнону да пайдаланып жатышат. Ал унаанын салмагын бир кыйла жеңил кылып, кузовдун катуулугун жана бекемдүүлүгүн жогорулатат. Ошондой эле шумду азайтуучу касиетке ээ. Кузовдун түзүлүшү. Металлдан жасалган жеңил автоунаанын кузову төмөндөгү элементтерден турат. Кузовдун төмөнкү катмары, кузовдун чатыры, кузовдун канаттары, кузовдун панели, эшиктери, кузовдун капоту, багажниктин эшиги, алды жана арткы тараптарга бамперлер орнотулат. Учуну сырткы үндөрдөн коргоо үчүн салонду ашыкча шуулдаган үндөрдөн изоляциялашат. Дөңгөлөктөр айланган учурда, кыймылдаткыч трансмиссия менен кошо жүргөндө, шамал болгондо жана башка үндөр кузовко берилет. Ал эми кузов болсо өз учурунда мембрана сыяктуу салондо шуулдаган үндөрдү пайда кылып турат. Алар үндүн термелүүсү менен кооздолуп жасалган салонго келет да, жана бири-бирине кошулуп, отуруу өтө чоң ызы чууну пайда кылат да, бул өз кезегинде айдоочуну тез чарчап чалдыгуусуна жана көңүл буруусунун начарлашына алып келет. Шумоизоляцияны колдонуу автомобилдин салонундагы шумдардын деңгээлинин азайышына жардам берет. Сапаттуу жасалган шумоизоляциядан кээ бир кымбат баалуу автоунаалардын салонунан автоунаанын ылдамдыгы сезилбейт. Айдоочуну жана салондун шамалдан, жаан-чачындан жана ар кандай аба ырайынын кырдаалынан коргоо үчүн кузовду айнек менен жабдышат. Автоунаанын айнектери төмөндөгүдөй болуп бөлүнүшөт. Бет маңдайкы айнек, каптал тараптагы түшүрүп көтөрүлчү айнектер, түшүрүлбөөчү айнектер жана арткы айнектер. Эреже боюнча айнектер 3 катмардан жасалат. Маңдайкы айнектер 2 айнектен бириктирилип, ортосуна полимер пленкасы коюлат. Көп катмарлуу айнектерди атайын laminated деген маркировка менен белгилешет. Мындай конструкция триплекс деп аталат. Көп катмарлуу жасалган айнектер чоң деңгээлдеги коопсуздукка ээ. Эгерде айнекке катуу сокку келип тийсе, айнек сынып кете турган болсо, айнектин сыныктары пленкада жабышкан боюнча калат да, айдоочу менен жүргүнчүлөргө чачырап кетпейт. А эгерде азыраак сокку боло турган болсо, айнекте жөн гана жаракалар пайда болуп калат да, ал айнектин толук талкалануусуна алып келбейт. Баса белгилеп кетсек, көп катмарлуу айнектер кузовдун маңдайкы айнектерине гана коюлат. Жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун максималдуу коргоо үчүн кээ бир өндүрүүчүлөр каптал жана арткы айнектерди да көп катмарлуу кылып орнотушууда. Автоунаанын кузову ирети менен кантип жасалат? Мына ушуга токтолуп өтсөк. Силер көрүп турган бул темир рулондордон кузовдун элементтери пресстелип жасалат. Азыркы убакта бул рулондордон панелдер кыркылып жасалып жатат. Мисалы эшиктер, капоттор жана башкалары. Автоматташтырылган жогорку ылдамдыкта пресстен арткы эшиктер минутасына 12 даананы басып чыгарууда. Пресстен чыккан дайыр эшиктер конвейер жеткирип берет да, аны ишчилер топтоштурушат. Бул жакта кузовдун чатырлары, бул болсо каптал тараптары жана башка элементтери ушундай тартипте топтолот. Ширетилүүчү цехте кузовдун элементтери бириктирилип ширетилет. Биринчи кезекте кузовдун негизи келет, андан соң каптал тараптар, боковиналар келип кошулуп, ширетилет да, эшиктер орнотулат. Андан соң кузовго чатырды ширетишет. Кийинки этапта эшиктердин тууруна орношконун текшеришет. Мисалы, эшиктер ачылып жабылганы жумшакпы, ортосунда жылчыкчалар туура келдиби жана башка ушул сыяктуу. Андан соң ишчилер колдору менен кузовду текшерип чыгышат. Буларды чекмен деп аташат. Алар кылдаттык менен кузовдун жылчыкчаларын, дефекттерин колдору менен сыйпалап текшерип чыгышат. Андан соң кузовду боешот. Кузовду кантип боешкону жөнүндө мен кийинки видеодон көрсөтүп берем. Боелгон кузов келет да, автоунаа жасала баштайт.
Прибордук панелдер орнотулат. Кыймылдаткычты жүрүүчү бөлүгү менен кошо жайгаштырышат. Ошондой эле тормоздук системаны да орнотушат. Андан соң каптал тараптагы, арткы жактагы жана маңдайкы айнектер орнотулат. Салондун ичи жасала баштайт. Отургучтар орнотулат. Дөңгөлөктөр катырылат. Даяр болгон унааны чекмендер дагы текшерип чыгышат да, аны сыноодон өткөрүшөт. Ал жагы эми башка тема болуп кетет. Демек, силер кузовдун жасалышы жолдору менен тааныша алдыңар. Кузовду боёу. Бул видеодон биз кузов кантип боелот, мына ошону көрөбүз. Боёк жана лак менен каптоо жасалгалоо үчүн гана эмес, ошондой эле унаанын кузовун дат басуудан коргойт. Ширетилип даяр болгон кузовду жууп тазалашат да, жогорку басым менен үйлөп кургатышып, фосфаттык процесске жөнөтүшөт. Бул жерде роботтор кузовду атайын ваннага салышып, ал жерде фосфаттык пленка менен капташат да, кузовго грунтовка жасалат. Грунтовка болжол менен 2 минуталык убакытты ээлейт. Грунтовкадан чыккандан кийин кошумча иштер болот. Алар скидти өзгөртүү, чөгөрүлгөн скидке түс берүүгө өзгөртүү, ызы чууга шумга каршы мастиканы сүртүү жана экинчи грунтовка берүү. Грунтовканы ишчилер кол менен чачып чыгышат, анткени кээ бир жерлерине роботтор жетпей калышы мүмкүн. Роботтор ачык түстөгү жана күңүр түстөгү грунтовкаларды чачып жатышат. Андан соң ишчилер дагы бир сыйра текшерип чыгышат дагы, сырдоочу участокко жөнөтүлөт. Биринчи боёктун өзү чачылат. Андан соң лак берилет. Кийин кургатылат. Кургалгандан кийин полировка жасалат да, кузовго кыймылдаткыч, жүрүүчү бөлүк, трансмиссия, рулдук механизм жана башкалар орнотулат. Контролдук суроолор. Төмөндөгү контролдук суроолорго жооп жазып, мага WhatsApp, Zoom, Classroom тиркемелери аркылуу жоопторду жөнөткүлө. Сабактын жыйынтыгында кузов жөнүндө жалпы маалыматтарды билип алдык. Ал эми биздин өлкөдө айдоочулар кузовдун кайсы түрүн көбүрөөк минип жатышат? Бул суроого эми өзүңүздөр жооп таба аласыздар. Сиздерге кузов жөнүндө берген маалыматым аз болсо да пайдалуу болду деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.